Анан балдар зифтикин өзүнчө, атысын балдар өзүнчө, калгандар өзүнчө журналдын барса эле. 20 жылдан ашты иштеген стаж меники. Мен өзүм бул жака келгенче Талас областык биргелешкен ооруканасында врач-реаниматолог болуп иштедим. Биздин жумуш эртең менен 5-те башталат. 5-те туруп, бул жерден өтө тургандардын баарын давлениесин ченеп, анан жумушка допуск беребиз. Ошо вирус менен бардык бар, убакыттар келди. Ушуну ары берейин. Таблетка өзүңүз таблетка менен жесин. Асылына биздики бул жерде стационардык условияда эмес, мындай амбулаторный условияда дарылайбыз. Давлениеси түшсө, көтөрүлүп кетсе, давлениесин чирөбүз. Мындай грипп, ОРЗ ооруп калса аларга дары беребиз. Кийинкиси Чын айында 24 саат бою иштейбиз. 2-де болобу, 3-те болобу, 4-те болобу, ар кайсы жакка чыгышат. Ошол жакка кетебиз. Оор болуп калса, ооруларды алып алып, кайра түн ортосу, күндүзбү, түнү карамай жок, суукпу, больницага алып жөнөйбүз. Көпчүлүк вызовторго өзүм барууга туура келет. Анан бул жер мындай чоң производство болгондон кийин ар кандай травма болот. Заводдон арга жерден ар кандай травмалар, эми травманын жеңил желпи деп айтылбайт. Кичинекей травмалар бүттү ооруга кирет. Жеңил желпи травма деген болбойт. Биринчи серпантинге кайрылып атабыз мына. Бүттүгүнө биринчи көмөк көрсөтүлөт, барылат. Анан мындай жерлерден көбүнчө жана хирургиялыктагы болуп калат, хирургиянын оорулары дагы. Алар да күнү түнү 12-деби, 1-деби, 3-деби барып көрүп алып жөнөйбүз.